Арбаңыз кадырман теле көрүүчү, түз эфирде Маанилүү маек программасы жүрүп жатат. Кызматта Мантур Төрөбаев, абиз болсо көчмө студиябыз менен түз эфирлерди дагы да болсо улантабыз. Жакында эле президент Садыр Жапаровдун тил мыйзамы боюнча жарлыгы чыгып, учурда ал мыйзам долбоору иштеп жатат. Негизи эле Кыргыз Республикасында тил саясаты кандай жүрүүдө суроолорго жооп алуу үчүн биз учурда президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевич кабинетине келип башпага калдык бир нече суроолорго жооп алуу үчүн. Саламатсызбы агай, кутмандуу күнүңүз менен. Келиңиздер, кош келипсиздер. Рахмат, ушундай көңүл буруп, айрыкча мамлекеттик тилдин тагдыры боюнча ушундай бир маанилүү маекке чакырганыңыздарга мен абдан кубанычтамын. Каныбек ага, айтсаңыз, учурда тил саясаты боюнча мынакей президентибиздин жарлыгы чыкты. Бул негизи мындан ары кандай жүрөт жана сиздер тараптан ишмердик негизи эле кандай жүрүп жатат? Жашырбай эле айта турган болсок, биринчи жолу мамлекеттик тил деген статусту алып, кыргыз тилибиз 1989 жылдан бери иштеп жатат. 34 жыл болду. Тилекке каршы ар кандай себептерден улам мамлекеттик тилибиз, башка айтканда кыргыз тилибиз өзүнүн тиешелүү болгон, өзүнө баягындай бир насип болгон деңгээлге чыга албай келет. Ошондуктан жаңы конституциянын талабына ылайык конституциялык макамдагы жаңы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Аны жогорку кеңеш өзүнүн бардык процедураларын так сактап, 3 окууда кабыл алып өткөрүп берди. Президентибиз 17 июлда кол коюп, мынакей мыйзамыбыздын иштей баштаганына 1 айдан ашып калды. Мен моменттен пайдаланып бардык кыргызстандыктарды ушул абдан чоң окуя менен, абдан чоң маанилүү документ менен куттуктагым келет. Бул жаңы мыйзамдын негизги өзгөчөлүктөрү кандай? Эмне үчүн биз ушунча көп баягындай сөздөрдү айтып, көп көңүл буруп атабыз? Мен теле көрүүчүлөргө ачык эле айтып коем. Ушул учурларда биздин мамлекеттик тилибиздин, кыргыз тилибиздин тагдыры чечилип жатат. Эмне үчүн мен мындай кесе катуу айтып атам? Анткени кыргыз тилиндеги бардык расмий иш кагаздар, кыргыз тилине ээ болуп сүйлөгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин абалы өтө эле начар бүгүнкү күнү. Эгерде ушундай эле абалда кете бере турган болсок, бармак басты, көз кысты деп эле эптеп эле күндөрдү өткөрө турган болсок, анда биздин улуу тилибиз деген, кылымдарды карыткан тилибиз деген кыргыз тилибиздин келечеги абдан аянычтуу болуп калышы мүмкүн. Вот ушуну адекваттуу түрдө түшүнүп, Кыргызстандын, кыргыздардын алдыңкы прогресстүү көз караштагы адамдары мамлекеттик тилге бүгүнкү күндө абдан катуу көңүл буруп атат. Буну мынакей сиздер дагы 24 Алатоо, УТРК, сиздер дагы абдан кийинки учурларда кескин түрдө көңүл буруп атканыңыздар абдан бизди кубандырат. Себеби буга биз жапа-тармак киришибиз керек. Негизи өзгөчөлүгү эмне? Тилекке каршы мурдагы мыйзамда ошол мамлекеттик болобу, муниципалдык болобу кызматкерлер же мамлекеттик тилди билиш керек, же расмий тилди билиш керек деген баягындай бир ара саат, ара бөк позиция менен келгенбиз. Ошол же деген байламта бизди көп эле белибизге тээп келди. Бул мыйзамда бул алынып ташталды. Бир өңчөй, бир жаңысыл жазылып атат. Муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. Аны мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүүлүгү тест тапшыруу менен, атайын сертификат алуу менен баягындай бир айгиленет. Мындан сырткары бардык иш кагаздар, расмий иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Зарыл болгон учурда расмий тилде же башка тилдерге которулат. Ар бир тармактар, сот тармагынан баштап өндүрүштүн бардык тармактары дагы ошол мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү болгон кызматкерлердин тизмеси көрсөтүлдү. Өзгөчө маданият жаатында, өзгөчө билим берүү жаатында, илимий изилдөө иштеринде жана башка тармактарда мамлекеттик тилди алдыңкы орунга чыгаруу, мамлекеттик тилде жазуу, мамлекеттик тилде угуу жана ошого окшогон бардык талаптар абдан катуу коюлуп жатат. Мына биз мына 1 жылдын ичинде бардык министрликтерде, ведомстволордо мониторингтерди жүргүздүк. Тилекке каршы мамлекеттик тилдин үлүшү дагы эле абдан аз. Мисалы үчүн кээ бир министрликтерде болгону 10%, 12% болуп атканын өзү бул
абдан чоң, бул эми көз боомочулук эмес, бул мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды аткарбагандык деп түшүнүшүбүз керек. Керек болсо президентибиздин жалпы улуттук саясатыбыздын, керек болсо биздин негизги принциптерибизге саботаж болуп аткан деп да түшүнүшүбүз керек. Мисалы үчүн биз маселени ошондой коюп, ошондой позицияда өтүп иштей баштадык. Мынакей президентибиздин жарлыгы чыктык деп атат. Негизи мындан ары иштер кандай жүргүзүлүп атат? Сиздерге мындай байкалып атса керек. Анткени болсо атка минелерден баштап жөнөкөй кызматкерлерге чейин кыргыз тилинде билүүсү, ошол эле учурда бул тил комиссия тарабынан дагы негизи эле тилди билүүсү дагы текшерилет деген дагы маселелер көтөрүлүп атат. Биринчи жолу жаңы мыйзамда 2 берене менен 32 жана 37 берене менен мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бардыгы, керек болсо президенттен баштап эң жөнөкөй муниципалдык кызматкерге чейин мамлекеттик тилди билүү боюнча тесттен өткөрүлөт. Бизде атайын мекемебиз бар. Мамлекеттик мекеме Кыргыз тест, ал өзү сертификаттарды берет. 5 позицияда деңгээлде текшерүүгө алат. А1, А2, Б1, Б2 жана С1. 2019 жылда кабыл алынган өкмөттүн токтомуна ылайык ушул учурда Б1 деңгээлинен төмөнкүлөр мамлекеттик муниципалдык кызмат иштөөгө акысы жок деген норма бар. Буну мыйзамдагы абдан катуу тастыктап турат, тескеп турат. Демек, бул жерде эч кимге баягындай бир убакыт берип, дагы 1-2 жыл андай мындай деген түшүнүк болбош керек. Эгерде ал талапка жооп бере албаса, анда ал муниципалдык жана мамлекеттик кызматта иштей албайт, ал жумуштан кетет деп ачык эле айтышыбыз керек. Ошондуктан бардык кызматкерлер, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер кандай деңгээлде болбосун мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. Мындан башка сөз болушу да мүмкүн эмес. 34 жылдан бери чоң эле убакыттар болду. Башка маселе мамлекет өзү активдүү түрдө мамлекеттик тилге окутуу, үйрөтүү маселесин алдыңкы орунга коюшубуз керек. Бул жерде массалык маалымат каражаттары, университеттер, бардык окутуу борборлору, анын ичинде мына биздин алдыбызда окутуу борборлору бардыгы жөн эле көз боомочулук эмес, эми баягындай далилдүү түрдө, максаттуу түрдө мамлекеттик тилди үйрөтүүгө камкордук кылышыбыз керек. Бирок албетте адам өзү эгерде мамлекеттик кызмат иштегиси келсе, өзүнө жакшы карьера жасагысы келсе кызматтык, анда мамлекеттик тилди билүү биринчи орунга чыгып аткандыгы мен баса белгилеп айтып коюм керек. Каныбек эге айтсаңыз, массалык маалымат каражаттарын жакында эле көрүп калдык. Ошол эле учурда бул балдардын китептерине көңүл бурулбай калды. Терминдер туура эмес жазылып атат, каталар кетип атат дегенде маселелер. Ошол эле учурда көрүнөк жарнактарды дагы көрүп атабыз, каталар менен жазылып калган. Сиздер тараптан бир атайын бир рычаг барбы? Ушундай кармана турган, эгер чектөө болсо чектөө коюп кое турган же мүмкүн айыппул салына турган? Жакшы болду да. Убагында бир кезде 2004 жылдагы редакциясында мыйзамды болгон. Буну баарын бирок тилекке каршы кандайдыр бир күчтөр, мен саясий күчтөр деп айтат элем. Балким биздин мамлекеттик тилге салкын көз менен караган күчтөрдүн таасири астында ошо сиз айткан ошол мыйзам бузууларга алдын алган айыппулдарды салуу жана башка административдик чараларды көрүү нормаларын баарын алып салышыптыр 2020 жылы. Ушул абдан аянычтуу болгон да. Ошонун баардыгы мына жаңы мыйзамда кирди. Биринчи жолу жаңы мыйзамда биздин улуттук комиссиянын милдети так көрсөтүлүп атат. Анткени көрнөк жарнак болобу баарына эми анын сапатына, анын сабаттуулугуна биздин комиссия жооп берет. Бул кошумча абдан чоң милдет. Азыр эми ошол мыйзамдын көп беренелеринде жол жоболоштурулат деген норма кирип атат. Демек биз ар бир беренеге эми баарына болбосо дагы бир 80-90% беренелерге биз өзүнчө жоболорду иштеп чыгышыбыз керек, тескемелер иштеп чыгышыбыз керек. Ошондо айыппулдун баягы эмеси коюлат, канча айыппул салына тургандыгы, кандай административдик чара көрүлө тургандыгы, керек болсо өзүнүн ээлеген кызматынан бошоп ошол мамлекеттик тил боюнча мыйзамды аткарбагандыгы үчүн ушулардын баардыгы абдан катаал болот. Эми илгертен бери эле белгилүү, мыйзам деген мыйзам, ал катаал болсо дагы мыйзам, аны жашыбыздан карыбызга чейин, чоңубуздан кичинебизге чейин аткарууга милдеттибиз. Ошондуктан мен ушул 24 алатоо аркылуу баардык кыргызстандыктарга эч кандай шылтоо издеп, ар кандай баягындай бир айланып өтүүчү жолдор издегендин ордуна өзүбүздүн ыйык эне тилибизди, кыргыз тилибизди жакшылап үйрөнүп, жүзүңөр жарык болуп, элибиздин келечеги үчүн кызмат кылууга чакырат элем.
Мынакей Каныбек агай улуттук тил комиссия тарабынан жакында эле ушул форум болот экен. Тил комиссиясы уюштуруп жатыптыр. Ушул форум жөнүндө дагы кыскача айтып өтсөңүз. Бул абдан жакшы суроо болду. Анткени ооба биздин ошо улуттук комиссиянын демилгеси менен анан кийин бизди эл аралык Түрксой коому, анын башчысы Султан Акимович Раев абдан катуу колдоп, бизге абдан жакшы шарттар түзүп берип атат. Буюрса 21-22 сентябрь күнү бүткүл дүйнөлүк деп койсок болот, түрк элдүү мамлекеттердин окумуштуулары келишет. Бул эл аралык абдан чоң форум болот. Бул форум негизинен ошо түрк тилдүү элдердин грамматикасы, лексикасы жана жалпы эле тил саясаты боюнча биринчи жолу болуп жатат. Ушунун баардыгы биздин Бишкекте өтүп аткандыгы биз үчүн абдан сыймык, бирок абдан чоң жоопкерчилик талап кылат. Бул жерде бир эле баягы тилдин өзүнүн лингвистикалык өзгөчөлүктөрү эмес, карым катнаш маселеси, орток тил маселеси жөнүндө сөздөр болушу мүмкүн, алфавиттердин өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Ошондуктан биздин Кыргызстанда сентябрдын айында абдан чоң окуя болгону турат. Мен учурдан пайдаланып биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби ал өзүнүн фондунан 6.700.000 сом акча бөлүп, ошол форумдун Кыргызстандын намысын коргогон, намысын бийик көтөргөн деңгээлде өткөрүүсүнө толук шарт түзүп берди. Эмки кезек биз президентти уят кылбай, кыргыз элин уят кылбай, жалпы Кыргызстанды уят кылбай, форумду жогорку деңгээлде өткөрөбүз. Форум жалпы эле тилди өнүктүрүүдө өзүнүн бир айныгыс абдан чоң менимче ушу милдетин аткара алат. Каныбек агай форум жөнүндө кыскача айтып өттүңүз. Эми кайра эле тил саясатына кайтып келсек, дал ушул тилди өнүктүрүү үчүн терминдер менен да иштеш керек деген дагы биздин жарандарыбыз өзүлөрүнүн мындай кеп кеңештерин айтып атат. Негизи эле термин жааты Кыргыз өлкөсүндө кандай жүргүзүлүп атат? Анткени болсо жаштар коом өзгөрүп атат дегендей, жаштар көбөйүп атат. Тилекке каршы кыргыз энциклопедиясы деле, термин ком деле анча көңүл бурулбай келиптир да. 1921 жылы Садыр Нуркожоевич тобокелчиликке барып, ошол эки өтө маанилүү функцияны биздин улуттук комиссияга берген экен. Мынакей 1 жылдан бери биз анын уюштуруу иштерин жасап бүтүп, азыр энциклопедиянын өзүн дагы, терминдердин дагы электрондук варианттарын түзүүгө кириштик. Атайын терминологиялык комиссияны түздүк. Анткени бул жашыруун эмес, терминдердин чаржайыттуулугу, терминдердин туура эмес колдонулуштары биздин кыргыз тилибизди абдан аксатып келгендиги белгилүү. Керек болсо биз Кыргызстандагы эң алдыңкы окумуштуулардын башын бириктирген бир саясатты жүргүзө албаппыз да. Чаржайт, ар ким өзүнчө эле туура, өзүнчө эле баягындай бир мындай бир жалпы стандарт же болбосо кандайдыр унификацияланган талаптын тарттын жоктугу. Биз муну биринчи орунга алып чыгып атабыз. Президенттин астында комиссия түзүп, ошол комиссиянын мындай бир кыракы көз караштык астында айталы терминдердин жалпы унификацияланган сөздүгүн түзүүгө кириштик. Мындан сырткары биз жасалма интеллект маселесин кыргыз тилине оодарып жатабыз. Башкача айтканда үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу, семантикалык анализдерди жүргүзүү, аны синтездөө маселелерин баардыгы албетте негизги маселе болгон тил корпусун түзүүгө алып келет. Тил корпусун түзбөппүз биз буга чейин. Мисалы үчүн биздин кошуналардын баары түзүшкөн, миллиарддаган сөздөр менен. Вот ошонун аркасынан түшүп. Мына көрдүңүздөр, демек кандай эбегейсиз чоң милдет, эмгек астыбызда турат. Ушунун баардыгына биздин саясий бийлик туура түшүнүп, шарт түзүп берип атканы мени абдан кубандырат. Башка маселе биз эми ошол милдетти так аткарышыбыз керек. Айрыкча термин маселесин биз бир жолго салып алабыз. Бул биздин стратегиялык милдетибиз болуп эсептелет да. Каныбек ага айтсаңыз, ошол эле учурда улуттук тил комиссиясы башка мамлекеттик ишканалар, органдар менен кандай иш алып баруудасыздар учурда бул тил саясаты боюнча? Биздин мамлекетибиз өзү Кыргыз Республикасы, Кыргызстан деп аталгандан кийин биздин мамлекеттик тилибиз биринчи орунда болуш керек. Мамлекеттик эмес уюм болобу, мамлекеттик уюмдар болобу, чет мамлекеттен келген кандайдыр бир бизнес структуралар болобу, алар биринчи кезекте биздин тилибизди урматташ керек. Өздөрүнүн товардык белгилерин, товардык логотиптерине биз тийишпейбиз. Бирок өздөрүнүн баягы көрүнөк, жарнак жарнамаларынын баардыгы биздин мына бул жаңы кабыл алынган мыйзамдын талабына ылайык жүргүзүлүшү керек. Анткени бул жерден акча таап, бул жерден өздөрүнүн жыргалчылыгына шарт түзө турган
нерселерди жасагандан кийин биринчи кезекте биздин каада салтыбыз анын эң баш күзгүсү болгон тилибизди сактоого милдеттүү деп эсептейбиз. Бул жерде эч кандай баягындай бир саясий оюндар же болбосо кандайдыр улутчулдук жок. Бул дүйнөлүк тартип. Ошондуктан ушуну кармоо ар биринин милдети. А биздин милдет ошону сактап, толеранттуу саясатты жүргүзүү. Төмөндө коңшулар менен салыштырып өттүңүз. Тил саясаты боюнча биз учурда кандай бара жатабыз? Коңшу мамлекеттерден артта калып атабызбы же эмне өзгөчөлүгүбүз бар? Ошону айтып өтсөңүз. Ачык эле айталы, 1989-жылы кыргыз тили мамлекеттик тил деп мыйзам кабыл алганыбызда казак туугандар, өзбек туугандар анда ал ишти башташкан эмес болчу. Тилекке каршы кийин эгемендүүлүк алганыбыздан кийин алар дароо ошол өздөрүнүн эгемендүүлүгү шайкеш келген мамлекеттик тил боюнча мыйзамдарын кабыл алышты. А биз ошону уктап калганбызда ошол мыйзамды мына быйылкыга чейин алып келбедикпи? Түптөн өзгөртүп. Мына азыр эми өзгөртүп атабыз. Ушул жагынан биз артта калдык. Ошондо эле 90-жылдары эле ошол кабылган мыйзамды эгемендүүлүктүн духунда, анын талабында кайтадан кабыл ала коюш керек болчу да. Анан баягы топтолуп келе берди. Анан кийин келип эле орус тили менен кыргыз тили бир ата, кең ата болуп, бирөөнүн атааңдашкан абалга келди дагы кыргыз тилинин артка кетүү, токтоп калуу керек болсо, ушундай бир убаймасы пайда болду да. Ушул жагынан бирок кийинки учурлардагы аракеттер, айрыкча жаштардын аракеттери мени кубандырып атат. Кеч болсо дагы биздин бай, ошол манасты, миллиондогон сапты түзгөн озеки кантип эле өзүбүздүн тил корпусубузду түзө албайлы. Бул жагынан алып караганда азыркы абалыбыз, азыркы аракетибиз абдан жакшы болуп атат. Менимче ушул багытта биз тынымсыз иштешибиз керек. Каныбек агай, мынакей тил корпусу деп калдык. Негизи эле тил корпусу түзүлө турган болсо, өзүнүн эффективдүүлүгүн кандай көрсөтөт? Биринчи кезекте биз тил корпусу дегенде ошол тилдин өзүн кураган, тилдин өзүнүн ушул грамматикасын биринчи орунга койгон, унутулуп бараткан тилдердин, терминдердин баардыгын ойлоп таап, эми кайтарып келишибиз керек. Мен өзүмө эле мисал келтирейинчи. Мисалы үчүн мен чоң атамдын колунда чоңойдум. Чоң атам мага колдонгон терминдердин, тилдеринин 50% гана менде калды. А мен неберелериме канча пайызын берип атам? Мындан да аз болсо керек. Вот ошолордун баардыгын топтошубуз керек. Алардын баарын топтогондон кийин анан аларды колдоно билүү. Азыр кыргыз тили мындай бир колдоого деле муктаж болбой калды. Уже колдонуп жатат. Бирок колдонуу маселеси мажбурлап колдонобузбу? Кандай кылып колдонобуз? Вот ошого тил корпусунун эмеси таасири абдан катуу болот. Биз жооп бараткан тилдерибиздин баардыгын кайта suurуп күн тартибине алып чыгышыбыз керек. Аларды колдонуу, аларды адаптация кылуу биздин окумуштуулардын, тилчи агай эжекелерибиздин милдети деп эсептейбиз. Анан албетте элибиз өзү активдүү болуш керек. Ошол эле учурда кээ бир тургундарыбыз, жарандарыбыз айтып калып атат, тилди дагы мындан дагы иштеп чыгыш керек, өнүктүрүш керек, жаштар арасында популярдуу кылыш керек деген дагы маселелер көтөрүлүп атат. Ушуларды кантип жетсек болот, кантип жаштардын арасында популярдуулукка ээ кылсак болот мамлекеттик тилибизди? Бул эң актуалдуу маселе. Азыркы заманбап технологияларды колдонушубуз керек. Жөнөкөй мультфильмдерди тартуудан баштап, ар бир чыккан китеп болобу, ыр жыйнактары болобу, алардын сапаты, алардын баягы санын көбөйтпөсө сапатын өтүшүбүз керек эми. Ошол биздин жаштарды өзүнө тарта турган абалга жеткириш керек. Мен бул жагынан жасалма интеллектке абдан көп мындай үмүт кылып атам. Ошол эле айталы, Википедия деп коелу. Мисалы үчүн болгон 80 000 макала жазыппыз биз. А тажиктер туугандар 300 000ге жакын макалалар жазып атса, мен көрдүм кандай артта калган болуп атат. Демек технологияларды өздөштүрүшүбүз керек. Ошо тил корпусун түзүүдө албетте электрондук энциклопедия, азыр эми килтеген томдорду балдар көтөрүп алып окушпайт. Ар биринин мына колдорундагы смартфондоруна кириш керек. Жөнөкөй сөздүктөн баштап тил корпусунун өзүнүн баардыгы, терминдер, ошолордун баардыгы кириш керек. Анан кийин мына анимациялык фильмдерди тартуу, көркөм фильмдерди тартуу, эң алдыңкы жогорку даражадагы көркөмдүү башка элдердин фильмдерин которуу, болгондо да кыргыз тилинин жалпак сонун адабий тилине которуу маселесин биз биринчи орунга коюп атабыз. Бул боюнча мамлекетибиздин, өкмөтүбүздүн 5 жылдык программасы бар. Ошол 5 жылдык программасында тилекке каршы жылына 4 миллион, 8 миллион сомго чейин эле акча бөлүнгөн экен мультфильмдер тартууга. Мына быйыл жүрүп аракет кылып атып 23 миллионго чыгардык быйыл. Буюрса мынакей азыр УТРК менен ЛТР буну тартууну башташты. Козулар деген сериал
тартылды 10 серия. Мына жакында презентациясын жасайбыз. ЛТР, КТР аркылуу кетет. Вот ушундай маселелерди, ушундай жаңы технологияларды жандандыруу аркылуу гана биз тилибиздин жугумдуулугун, жагымдуулугун көтөрө алабыз. Каныбек агай, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мамлекеттик тил саясатынын ишмердиги форуму тууралуу маалымат бергениңизге ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Тилибиз өнүксүн. Биздин эң чоң байлыгыбыз бул тилибиз. Биринчи тил пайда болгон, анан калган түшүнүктөр дегенди. Ошон үчүн бул жерде жалкоолук кылбай, арамзаалык кылбай, баарыбыз жапатырма киришсек, биздин улуу тилибиз өз калыбына келет дагы, башка тилдерден кем калбай, өзүбүздүн келечегибизге даңгыр жолду салып берүүгө эң чоң курал, инструмент болуп бере алат. Эң туура айтасыз, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрөрмандар, маанилүү маек программасында президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Усманалиев менен маек жүргүздүк. Биздин каналдан алыстабаңыздар.